Кече жакындагы Эрнис Кыязовдун улуттук телеканал аркылуу берген жана подкастында берген жана алып барган телепередачасында ошол Сыймык Жапкеев менен болгон маеги ошол жердеги ошол берип аткан маегиндеги кээ бир адамдардын жазган комментарияларын окуп чыгып, абдан кругозору бийик, кругозору тунук, көптү билген адам экен деп баалап, Сыймыкка өтө бир өздөрүнүн жакшы бааларын берип жатканын көрүп жаттым. Бирок мен аларга кошулбайт элем. Мүмкүн бир вулгарный адам чыгар, же бир авантюрист чыгар, өз ой пикирин өз убагында каалагандай айтып, каалагандай иш кылгысы келген адамдардын катарында чыгар. Бирок ошол өзүбүздүн урматтуу залкар жазуучубуз болгон Чыңгыз Айтматовдун китептерин окубагандыгы, алар жөнүндө маалыматынын жоктугу жана ошол Чыңгыз Төрөкуловдун жазган эмгектериндеги каармандар жөнүндөгү анын маалыматынын жоктугу мени абдан өкүндүрдү. Эрнис мырза, кайсы китептерди окудуңуз, кимдерди, кандай жазуучуларды билесиздерсе, бул киши Жалалиддин Румийни айтып атат, Саадини айтып атат, Жамийни айтып атат. Коюңузчу эми дүйнөлүк классиктерди айтып атат. Эң негизгиси мен дейт. Джеки Чандын кинолорун 20 жолу көрсөм да тажабаймын дейт. Мен Брюс Лини дагы өтө урматтайм жана аны дагы кээ бир ошол жасаган иштерине таң калып ошолорду айтып, ошол жерде мисал катары келтирип отурганы, Брюс Лини жакшы көрүп, Джеки Чанды жакшы көрүп, ушул биздин заманыбыздын залкары болгон Чыңгыз Айтматовду ушуну эмнесине кызыгамын, эмнесин окумак элем, эки карышкыр жөнүндө эле жазып койгонун окуймунбу деп айтканы мунун эң бир маданиятсыз экенин жана билиминин начар экенин көрсөтүп турат. Адам бир адамды сынаштан мурун ошол адамдын деңгээлинде болуш керек. Же болбосо ал адамдын деңгээлинен артыгыраак болуш керек. Өзүңдөн деңгээли бийик адамдарды биз сынаганга акыбыз жок. Ал эми Чыңгыз Төрөкуловду мен өзүм жакындан таныган адам катары 1986 жылы ошол бир комсомолдук слет болгондо Бишкекте, ал кезде Фрунзеде бир көрүшүп бирге болгон элек. Андан кийин 2006 жылы дагы бир жолуккан учурубуз бар. Ал кишинин жөнөкөйлүгүнө, философ экенине жана бүткүл дүйнө ал кишинин жазган чыгармаларына муктаж болуп суусап турганына мен ошондо абдан ишенип жүргөн кезим эле. Ал кишинин өзүнүн колунан кол жазмасы менен бир китебин алганым, автографын коюп берип бир китебин бергени мени бүгүнкү күндө абдан кубантат жана андай улуу инсандар менен замандаш болуп жашаганыма жана ошондой инсандардын колун кармаганыма мен өтө өзүмдү бактылуу инсанмын деп эсептейм. Ошондуктан бул Сыймык Жапкеевдин сүйлөгөн сөздөрүнө бир жагынан таарынса да болот, бир жагынан таарынбаса да болот. Анткени мен таарынганым
men kırgızmın dep жүрüp, şu Kırgızdan çıkkan zalkarlardı jerip, al эми Брюсли менен Джеки Чанды мактап айтып отурганы бул абдан bir уят нерсе. Ал эми таарынбаса да болот дегеним, мындай адамдар менен чын-чынында bir маек берип, башкаларга bir сабак бола турган нерселерди угуу өтө мүмкүн эмес. Мунун сүйлөгөн сөздөрүнүн баардыгы саясат. Саясатта жүрүп, саясатты баштап, кухнядан баштап, ушул революцияда кечеги 20-жылкы болгон тополондо ошонун мотору деп азыр ат коюп коюштур. Ошол жерлерде үнү бүткөнгө чейин кыйкырып, бакырып, өзүнүн bir мындай bir айтканча эл арасында кадыр баркын ошондо бир аз көтөрүп алды. Кызмат бербей жатат деп бүгүнкү күндө бийликке жана урматтуу президентибизге да таарынып атат. Бирок убагында кызматын алды. Бирок иштей алдыбы, иштей албадыбы ал жөнүндө менин маалыматым жок экен. Бирок акыркы убактарда жумушсуз жүрөм деп наалып атат. Эми ушунча 7 миллион кыргыз калкына жана башкаларга дагы, башка чет мамлекеттеги Кыргызстандын бүгүнкү өсүп өнүгүүсүнө көз жүгүртүп отурган жалпы коңшулаш мамлекеттерге дагы өзүбүздү өзүбүз шерменде кылып, бүгүнкү күндөгү бийликтегилерди жамандап, анан ошол ак үй, көк үйдү басып алганыбызда сыймык мага көк үйдү берип койчу деп президент жалынды деп айтып отурганы бул өтө bir маданиятсыздык деп эсептейм. Ошондуктан бул сыймык мени көрсө көрүп отурган чыгар, бирок мен бетине айтып коеюн, мындай сөздөрдү биздин мындайча айтканда бийлик башында тургандарга жана Чыңгыз Айтматовго окшогон кадырлуу улуу заттарыбызга тил тийгизүү бул өтө маданиятсыздык жана бул мындайча айтканда патриоттук сезиминин жоктугун билгизип отурат. Сөздүн арасында дагы биздин аалымдарыбызга да сөз тийгизип кетти. Кандайдыр bir аалымдын сүйлөгөн сөзүн сүйлөп, анан мына ошондой болуш керек, биздин аалымдарыбыз эмне мечитте анан отуруп алышып, видеодон сүйлөй беришет, тигил бул деп, аалымдардын дагы огородуна таш ыргытып кетти. Ошондуктан бул эң туура эмес сөз деп эсептеймин. Мунун энди албетте бааны эл өзү берет, бирок биз кыргыз эли манасыбыз менен сыймыктанышыбыз керек. Жана ошондой эле бүгүнкү күндөгү бүткүл дүйнөгө кыргыздын атын чыгарып, ушундай чыгармачылыктары менен дүйнөгө таанылмал болгон философ, белгилүү жазуучу, замандын залкары Чыңгыз Айтматовго окшогон инсандарыбызды урматташыбыз керек. Ошондой эле бүгүнкү күндө элибизге, журтубузга туура жолду көрсөтүп бараткан аалымдарыбызды сыйлашыбыз керек. Ошондой эле бүгүнкү күндө ушундай bir жакшынакай өсүп өнүгүүлөр болуп атса, ошонун башында ошого баш каш болуп, журт башчыбыз болуп турган президентибизди дагы урматтаганды, сыйлаганды билишибиз керек. Мен Сыймык Жапкеевдин сөзүнө эч кошула албайт экем. Ал эми Сыймыктын ошол Чыңгыз Айтматовдун кайсы чыгармаларына кызыкса болот, жөн эле окугум да келбейт, эки кашкыр жөнүндө эле жазыптыр деген, вактымды кетиргим да келбейт деген сөздөрү абдан мени bir кыжырымды келтирди да. Чыңгыз Төрөкуловдун кайсы гана чыгармасын албаңыз, философиялык тараптан дагы, тарыхый тараптан дагы, маданий тараптан дагы өтө терең жазылган чыгармалар. Бир эле ушул Ак кемесин алсаңыз, Ак кемедеги жаш баланын ойлогон ою, тилеги, мүдөөсү, келечегин ойлогону жөнүндө жана ошол жерде
Anın çoң atası menен çoң apasынын atası Момун Чалдын момундугу жөнүндө жана Орозкулдун өтө зөөкүр экендиги жөнүндө bir образдарды ушунчалык bir сонун кылып ачып берген. Мына Кош бол Гүлсары деген китебинде дагы Тамабай ушундай bir чынчыл, патриот, жана өзүнө бек, ар дайым чындыкты каалап жүргөн Тамабайдын образын, ошол кезде бийлигине көпкөн кээ бир адамдардын образдарын даана ачып бергендиги. Мына башка эле көп чыгармаларын окуп чыктык. Мисалы Кыяматын окудук. Мына Тоолор кулаганда дегенди, бул жерде тоолор кулаганда дегенде биз ошол убакта кээ бир адамдар аны көп түшүнбөй отурду. Мына ушул Чыңгыз Төрөкулучтун өзүнүн ааламдан өтүп кетишинин өзү тоолор кулаганын bir белгиси болду да. Ошондуктан Тоолор кулаганда деген чыгармасында дагы кайсы гана чыгармасын албаңыз, терең мазмунду жана келечекти көрө билген философ жазуучубуздун эмгектерин биз өтө сыйлашыбыз керек. Ал энди бул бүгүнкү күндө көпчүлүк сыймыкка жоламан деп ат коюп атат. Бул туура берип атат. Бул сыймык бүгүнкү күндүн маңкурту сыяктуу өз агасын сыйлабаган киши агасынын эшигин сагалайт дегендей, өзүбүздүн залкарларыбызды жерип, өзүбүздүн мыктыларыбызды тебелеп, тепсеп, ал эми башкаларды мактап, Джеки Чан менен Брюслини мактап отурганы бул өтө bir маданиятсыздык. Ошондуктан мен сыймыктын оюна таптакыр кошулбаймын. Жана сыймыкка окшогон адамдарды эч качан бул улуттук теледен берип, жаштардын ой пикирлерин бузбаганга аракет кылышыбыз керек. Биз жаштарыбызды патриоттуулукка, элибизди, мекенибизди сүйө турган ушундай bir ынтымакчыл жана патриотчул инсандардан кылып тарбиялаганга аракет кылышыбыз керек. Ал эми элди буза турган, элдин арасында ар кандай сөздөрдү пайда кыла турган инсандарды теледен буну шоу кылып чыгарыштын өзү туура эмес деп эсептеймин. Алла Таала элибизге, журтубузга тынчтык берсин, мекенибизге тынчтык берсин, эгемендүүлүгүбүздү түбөлүк кылсын, жана Чыңгыз Төрөкулучтун жаткан жерин жаннат рухун шат кылсын, иманын саламат кылсын. Мына ушундай bir келечекте дагы Чикем сыяктуу көптөгөн инсандар Кыргызстандан чыгышын Кудайым насип этсин. Алла Таала эң негизгиси мамлекетибизге тынчтык, элибизге биримдик, ынтымак жана өсүп өнүгүү беришин насип этсин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.